Сооротуучу Кудай. 2-июнь. Ыйса жерде жашап жүргөндө аны көптөгөн адамдар ээрчип, суроолоруна жооп алышып, жандарына куткарылуу алышкан. Алар Ыйсага бир жолу мындай суроо беришти: Кудайдын иштерин аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле. Кудайдын иши мына ушул деп жооп берген Ыйса. Андан ары ал адамзатка керектүү өмүрдүн нан берүүчүсү өзү экенин айткан. Ыйса өмүрдүн нанын берүүчү. Ыйсага келген адам эч качан руханий ачкачылыкта болбойт. Анын жаны түбөлүк өмүр үчүн да тирүү болот. Жана бул жердеги жашоосунда да Кудайдын камсыздандыруусунда болот.